Жапаров Садыр Нуркожоевич жарлыгы менен бекиткен Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин туруктуу өнүгүү улуттук программасы. Мына ушул программанын алкагында ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылындагы 385 токтомунда ушу социалдык келишим жөнүндө жардам көрсөтүү жөнүндө токтом чыккан. Мына ушул токтомду ишке ашыруу максатында биздин Кара Балта шаарында 2022 жылы 10 долбоор жактырылган. Анын ичинен 5 мал чарбачылык, 2 соода сатык жана 3 тигүү иштери боюнча. Ал эми 2023 жылы 28 долбоор жактырылды. Анын 17си мал чарбачылык, соода сатык боюнча 3 үйүндө чач тарач кызматын уюштуруу, автоунааны оңдоо, мотороллер алып баягы жүк ташуу кызматын көрсөтүү, ушундай сыяктуу 28 долбоор жактырылып, бүгүнкү күндө биздин шаардык жарандарыбыз иштерин алгылыктуу жүргүзүп жатат. Көзөмөл, колдоо көрсөтүү тарабынан мэрия социалдык коргоо башкармалыгы менен биргеликте биздин бул жарандарыбызды ар дайым анализ жүргүзүп, талдоо жүргүзүп, сурап эмне керек, кандай колдоо, кандай жардам керек билип турабыз.